Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн сиздерге 1 гектар 68 соток сатылуучу суугат жер, айдоо жер көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туугандар. Так, биринчи болуп жайгашкан жерин айтайын туугандар. Жайгашкан жери чыгыш тарабы Озерный айыл, батыш тарабы Манас айыл, экөөсүнүн ортосунда болуп калат. Негизинен ошол айылдын тургундарыга алсаңыздар жакшы. Же болбосо башка жактар алсаңыздар деле жакшы вариант. Себеп дегенде айдоо жерден чыгасыздар, чыкканда эле чоң мондай трассадан өйдө карай барсаңыздар Сары Өзөн дыйкан базары. Ошол бир жер жемиш эксеңиздер, ошол жер жемиш базары жакын жерде болуп калат туугандар. Барганга ыңгайлуу жерде болуп калат. Анан ал жака баруу үчүн сиздер Комсомол айылынын бүтөр жери Мечити, же болбосо бул жакта футбольный поле, могу жакта Кул Бурс деген фабрика, ошолордун туш тарабынан эле Зеленый городоктун өйдө тарабынан могу жерден транспорт менен кирип барсаңыздар болот. Же болбосо Манас айылына жетип Манас айылы менен да кирип барсаңыздар болот. Ары жагынан Озерный тарап менен деле киргенге болот экен туугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Баасы видеонун жүрүшүндө айтылат, жана дагы бир жакшы жери автоунаага, транспортко деле алмашуу жолу дагы болот туугандар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр, жана бул видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу айдоо жерге да жетип келип калдым туугандар. Мынакей бул айдоо жерибиздин көрүнүшү. Так, эң эле чыгыш чек экен бул жерден. Батыш чек экен бул жака чейин болуп калат. Жер айдалган. Буга чейин туугандар беди сейилген экен. Быйылкы жылга күзүндө жер ээси жерди айдап коюптур туугандар. Бизде макал бар эле го туугандар. Күз айдабасаң 100 айда демекчи. Быйыл күздө айдап койгон учуру. Анан аянты 1 гектар 68 соток. Сиздерге чыгыш чек көргөзсүм. Азыр батыш чек да көргөзөйүн. 1 гектар 68 соток. Суу болсо арыктан келген суу бар. Мынакей могу жактан лоток менен келип, туруп, өйдө тарабынан туугандар эң эле түштүк чек могу камыштарды көрүп турасыздарбы? Ошол жерден, ошол жак менен арык менен кирип суу ичет экен айдоо жери. Негизинен туугандар суу кенен эле дейт. Бул жакта кошуна жүгөрү айдаптыр былтыркы жылга. Ал жакта болгарский помидор жана бадыраң экен туугандар деле бар экен. Эң эле батыш чек туугандар бул жерден болуп калат. Анан негизинен суу жок жерге помидор, перец эккен кыйын. Ошол суу бар, кошуналар ошол перец менен алектенгендери деле бар экен, башка жер жемиш эккендери деле бар экен. Суу кенен дейт туугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Документ боюнча айдоо жерлерди билесиздер, мондай жашыл китеп болот. Ушундай китеби бар. Аны келсеңиздер өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот. Ички тараптарды мына ээсинин колунда экен. Так, дагы эмне маалыматы? Видеонун башында айткандай, бул тарабы Озерный, Мурасордо жака жакын. Ошол тараптан деле транспорт менен киргенге жолу бар экен. Анан бул тарабы Манас айыл болуп калат туугандар. Бул тарабы Манас айыл, ал тараптан да келсеңиздер болот. Негизинен ошол Манас айылынын тургундарыга деле, Озерный айылынын, Мурасордо айылынын тургундарына деле жакшы вариант экен туугандар. Иштетсеңиздер, жакын болот үйүңүздөргө. Так, дагы эмне маалыматы? Эң эле түштүк чек мына могу жерге чейин болуп калат туугандар. Так, баасы бул 1 гектар 68 соток болгон айдоо жердин, суулуу айдоо жердин $15,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси тел деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр жана ушундай жер издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар. Ээсинин номери ээси тел деп жазылып турат туугандар. Ошону окуңуздар. Биздин номер деле бар, ал базар жоктун номери деп жазылып турат. Ага реклама боюнча кайрылсаңыздар болот.